Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Быйылкы жылы балдарды коргоо жылы деп жарыяланып, балдарды коргоо боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Бирок акыркы жылдары коомдо болуп жаткан балдардын укугунун тебелениши, балдардын үстүнөн болгон зордук зомбулуктар биздин коомдогу бул балдардын укугу эң чоң проблема экендигин көрсөтүп турат. Балдардын укугу эмне үчүн тебеленип жатат, эмне үчүн балдар ушунчалык чоңдор тарабынан агрессияга учурап жатат деген суроонун себептери бул ички жана тышкы миграция болуп жатат. Жоо ошол болушу мүмкүн. Баарыбыз билебиз, ички жана тышкы миграциянын натыйжасында ата-энелер балдарын жакындарын колуна таштап кетип, жакындары тарабынан балдар ар кандай зордук зомбулукка учурап жатышат. Ошол эле мезгилде өспүрүмдөр арасында ата-эне менен баланын ортосунда же ошол ата-эненин ордун баскан жакындары менен баланын ортосунда келишпестиктер, түшүнбөстүктөр пайда болуп, бул өз өмүрүн кыюуга чейин алып келип жатат да. Мына ушул балдардын укуктары жана милдеттерин билүү керекпи биздин коомго бүгүнкү күндө? Эмне үчүн балдардын укугу ушунчалык тебеленип, балдарыбыз зордук зомбулукка учурап жатат? Күндөлүк турмушта мына ушул чоңдор өздөрүнүн агрессиясын балдарга чыгарып, балдар социалдык аялуу катмар болгондуктан алар өздөрүн коргой албай, ушундай жаман окуялар болуп жатат. Эми бул чоң проблема болуп коомдо балдардын укугун коргоонун эки чоң себебин пайда кылган мурда эле. Бул биринчи чоң себеби балдардын бактылуу жашоосун акыл эс жана дене бой жагынан толук өсүп өнүгүүсүн камсыз кылуу. Экинчиси бул балдарды жакындары жана башка адамдар тарабынан болуучу ар түрдүү зордук зомбулуктан коргоо жана алдын алуу. Балдарды коргоо боюнча атайын эл аралык жана мамлекеттик нормативдик документтер кабыл алынат, мыйзамдар иштелип чыгат. 20-кылымда эле мына ушул балдардын укугун коргоо боюнча 1924-жылы, анан 1959-жылы декларациялар кабыл алынган Европада. Кийинчерээк Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1989-жылы балдардын укугун коргоо боюнча конвенция кабыл алынган. Бүгүнкү күндө мына ушул көптөгөн мамлекеттер балдардын укугун коргоо боюнча конвенциянын негизинде иш алып барышат. Кыргыз Республикасы дагы ушул конвенцияга ылайык иш жүргүзөт. Кыргыз Республикасында балдардын укугу жана милдеттери эң биринчиден Кыргыз Республикасынын Конституциясында, Кыргыз Республикасынын Балдар кодексинде, Кыргыз Республикасынын Үй бүлө кодексинде корголот. Кыргыз Республикасында бала эң биринчиден Конституция тарабынан адам жана жаран катары кабыл алынат. Мына ушул адам жана жаран катары бала бардык Кыргызстанда жашаган жарандар ээ болгон укуктарга ээ болот. Ал эми жалпы норматив документтерди, конвенцияны, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана жогоруда айтып кеткен балдар жөнүндө үй бүлө кодекстерин алып караганда, балдардын укуктары жалпылаштырып алып караганда, балдардын укуктары бул төмөнкүлөр болуп эсептелет. Ар бир бала жашоого укуктуу. Ар бир бала жакшы жашоого жана акысыз медициналык кароого укуктуу. Бала туулган учурдан тартып ысым алууга, жарандыкка ээ болууга, үй бүлөдө каралууга ата-энесин билүүгө тийиш. Укуктуу. Бала өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу. Бала эркин ой жүгүртүүгө, дин тутууга, ар намысын сактоого укуктуу. Бала тикелей жана психологиялык зомбулуктан, мазактоо же кыянат мамиле жасоонун же эзүүнүн баардык түрлөрүнөн корголууга укуктуу. Бала акысыз башталгыч билим алууга укуктуу. Баланын эс алууга жана көңүл ачууга, өзүнүн курагына ылайык келген оюндар менен иш-чараларга катышууга укуктуу. Урматтуу ата-энелер, укук бар жерде сөзсүз милдеттер бар. Мына ушул милдеттер Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана биздин кыргыз элибиздин каада салттарында камтылган. Эгер милдеттер жөнүндө айта турган болсок, алар төмөнкүлөр. Бала ата-энесин, улутунун маданиятын, тилин, баалуулуктарын, төрөлгөн жана жашаган өлкөсүнүн улуттук дөөлөттөрүн урматтоого,
милдеттүү. Улууларды урматтоо, кичүүлөрдү заттап, баардыгына сый мамиле жасап, жардам берүү, туугандарына жана жакындарына камкөрдүк көрүүгө милдеттүү. Негизги жалпы билим алууга милдеттүү. Үй тапшырмаларын аткарууга, окуу куралдарын таза окуу куралдарын жана өзүн таза жана тыккан кармоого милдеттүү. Үйдө жана коомдук жайларда, мектепте тазалыкты сактап, коомдук жүрүш-туруш эрежелерин сактоого милдеттүү. Башкалардын пикирин угуп, өз көз карашын сыйлоого, алардын көз карашын сыйлоого, курчап турган табиятка аяр мамиле жасап коргоого укуктуу. Ошол эле мезгилде коомдук тартипти сактоо үчүн ошол нормативдик документтер тарабынан балдарга болгон чектөөлөр дагы бар. Мисалы, бала өз оюн эркин айтууда башка адамдардын ой пикирин, көз карашын эске алып, алардын укуктарын жана беделин урматтоого тийиш. Баланын ар бир иш аракети мамлекеттин коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоого, калктын ден соолугун жана адеп ахлактуулугун коргоого каршы келбеши керек. Ошол эле мезгилде баланын дин тутуу жана динге ишенүү эркиндиги, мыйзамдарда белгиленген жана мамлекеттик коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын адеп ахлактуулугун жана ден соолугун коргоо же башка адамдардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин коргоого каршы келбеши зарыл. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү күндө баланын негизги укуктарынын бири болуп эсептелген билим алуу укугун коргоо максатында, ошол укукту сактоо максатында мамлекетибиз тарабынан учурга байланыштуу аралыктан окутуу жүргүзүлүп жатат. Мына ушул аралыктан окутуу мезгилинде балдарыңыздарга жакшы мамиле кылып, алар менен чогуу сабак өтүп, алардын укуктарын жана милдеттеринин сакталышын көзөмөлгө алыңыздар. Ал эми балдардын укуктарынын сакталышы боюнча ушул аралыктан окутканда балдардын укуктарын кантип сактай аласыздар, алардын укуктарын кантип коргой аласыздар, бул жөнүндө дагы кичине сунуштарды берип кетейин. Аралыктан окутууда мисалы баланын билим алууга укугу төмөнкүдөй сакталыш керек. Бала үчүн жагымдуу жагдай, жакшы маанай уюштуруу, техникалык жактан камсыздоо, телевизор, телефон менен, башкача айтканда, телесабактарды бала менен чогуу көрүү, класс жетекчиси, предметтик мугалимдери менен байланышта болуу, сабак өтүү керек болгондо онлайн байланышты уюштуруп берүү, тапшырмаларды чогуу аткаруу жана аткарылышын көзөмөлдөө. Билим бул балаңыз үчүн келечекке кеткен жол. Мына ушул балдардын келечегин түзүү максатында балдардын билим алуусун эч качан үзгүлтүккө учуратпаңыздар. Учуратпаганга аракет кылыңыздар. Баланын ден соолугуна же кандайдыр олуттуу себептери болбогон учурда бала дайыма билим алып, ошол мектеп менен байланышта болушу керек. Андан кийинки укук баланын өз оюн эркин айтуу укугу. Бул жерде сиздер аралыктан окутууда муну кантип колдоно аласыздар? Өтүлгөн тема боюнча баланын билимин бышыктоо, кээ бир жерлерде түшүнбөй калган болсо бул жөнүндө айтууга көндүрүү баланы, өз оюн толук эркин башкалардын укугун жана көз карашын басмырлабагандай кылып түшүндүрүүгө үйрөтүү. Мындайча айтканда, бала өз оюн эркин айткан мезгилде башкалардын дагы көз карашын, оюн сыйлап, алардын укугун жана эркиндигин сыйлаш керек. Кийинки укук бул бала тикелей жана психологиялык зомбулуктан, мазактоодон корголушу керек. Бул укукту кантип сактай аласыздар? Мисалы, бала билбей калгандыгы үчүн жемелеп урушпоо, сабакты билбей калганда, кээ бир темаларды түшүнбөгөндүгү үчүн кемситпөө керек. Ошол эле мезгилде баланын ар бир айткан сөзүнөн кемчилик таап, психологиялык жактан чүнчүтпөө керек. Билбей калган темалар үчүн мазактап, шылдыңдап, аброюна шек келтирүүчү сөздөрдү айтпаңыздар. Урматтуу ата-энелер, баланын көңүлү гүл. Мына ушул баланын көңүлүн оорутуп албаш үчүн, аны кемсинтип, чүнчүтүп албаш үчүн ал кээ бир темаларды, кээ бир сабактарды билбей калса, аларды билбей калдың деп аларга кандайдыр бир үстөмдүк кылып психологиялык жактан зомбулук көрсөтпөңүздөр. Тескерисинче аларды колдоп, алар менен чогуу сабакты өтүп, бул жери кандай болду эле, бул жерин сен кандай түшүндүң деп өз оюн сурап, анан эч качан анын беделине, аброюна шек келтире турган мазактаган сөздөрдү айтып, өзүңүздөр баш болуп, ошону колдонбоңуздар, сураныч. Андан кийинки баланын эс алууга, көңүл ачууга, өзүнүн курагына ылайык келген оюндарга жана оюн зоок иштерине катышууга укугу.
Бул жерде бала сабактарды окуп, тапшырмаларды аткаргандан кийин эс алууга шарт түзүү, бала менен чогуу ой жүгүртүүнү өстүрүүчү кыймыл аракеттүү оюндарды ойноо, оюндун жүрүшүндө баланы колдоп, мактап, шыктандырып туруу. Бала кечке эле сабак окуп отура бергенде анын колу буту чарчап калышы мүмкүн. Бала азыр кыймыл кылуучу жана кыймыл аракетти бат-бат жасап өсүп турган мезгили, ойноо шок, тентек мезгили. Ошондуктан балдардын оюндарында көзөмөлгө алып, алар менен ой жүгүртүүчү, кыймыл аракеттүү кандайдыр бир логикалык оюндарды ойноп, балдарды алаксытканга аракет кылыңыздар.